сатып атканда башка бир нерсе предлагать этип атканда ошону уялбаш керек. Алып сатканды билсең, мындай не пропадешь, мындай жоголбойсуң да. Ленивыймын да көп, чын айтсам болот. Чын айтайын, көп деле мындай Эйнштейн эмесмин да, теле эметипчи, бирок менин атым Нурдан, 13 жаштамын. 13-чү гимназия мектепте окуйм. Мен 4-1 тууганмын. Гитепте болсо бир жол жазып коесуң, анан болсо ал кечке эле мындай печатать эле тура берет да. Анан болсо эч ким урдап албайт, эч ким кайра переписывать эте албайт. Анан бир жол жазып коюп кечке эле чыга берет да. Ошон үчүн китеп жазайын деп чечтим. Идеяны болсо атам берген. Китеп окуп эле, идеяны атам берген да. Китепти жаз, китеп жакшы, прибыльно, бүт бизнестердин баары эле китептерди чыгарат, алар жакшы заработать этет, китептен деп ошон үчүн китеп чыгып калган ушинтип. Бул идея 2 жыл мурун болгон. Бирок болсо мен 2 жыл мындай жазып отурган жокмун. Билбейм, 6-5 айдай жаздым го. Эмне үчүн бала үчүн акча табууга 23 жыл, анткени болсо бул жакта идеялар, кантип заработать этсе болот, кантип акча тапса болот, ошолордун баары бияк жазылуу. Анан бир оор бир эме название ойлоп таппай, бир оор атты ойлоп таппай, ушундай эле кылып коеюн деп чечтим. Бул 23 жолдорду там кичинекей кезимде курут тартаттымбы, бир нерселерди ойлоп эмесаттымбы, футбол кылдымбы, ушинтип эле идеяларды идеялар өзүлөрү ойлоп тапкашы мүмкүн, бирөө подсказать этип коюшу мүмкүн. Анан ошол идеялардын баарын кошуп китеп чыкты. Бул китептин эң жакшы эмеси, способу, анткени эң жакшысы бул болсо алып сатууда. 17-чи способ. Алып сатканды билсең, мындай не пропадешь, жоголбойсуң да. Алып сатканды үйрөнүш керек биринчи. Анан ошол алып сатканды үйрөнсөң, башка способдор дагы мындай оңоюраак келет. Уялбаш керек. Башкаларды уялсаң ладно, там эмели башка, а вот бизнесте там сатып атканда башка бир нерсе предлагать этип атканда ошону уялбаш керек. Мындай повседневныйда чуть можно. Курут дегенден баары ошол эмеге кирет, там сатып алганга. Аны болсо дагы деле кылып жүрөм кичинекей кезимден баштап азырга чейин эле. Алып сатып болсо бул мындай эң кичине мурдагыдан бери эле ушул бизге чейин келди. Футбол, ал болсо бир турнир устраивать эткем да, тиги балдарданчы, тиги балдарды чакырасың, эме деп, давай мен сен мага 20 сом бер, сен киресиң, анан болсо ойноп туруп, бир нерсе утуп алсаң болот деген нерселерди устраивать этчүмүн. Анан ушинтип атып, ушул мурда кылгандардын баарын ушу китепке салып иштеттим. Футболдон вообще көптөрү тапкан жокмун. 20 сомбу, 50 сомбу. Билбейм, ошончо метод бир саат сатып алдым эле БНТНдечи. Ошол 50 сомбу, 20 сомбу, ошол 20 сомго БНТНди сатып алып жырап коюп жүрчүмүн. Келечекте ишкер болгум келет. Дагы көп китептер жазгым келет, анткени болсо там возможностьтер бар, художниктер бар, переводчиктер бар, редакторлор бар, анан китеп жазып койсо болот, дагы китеп жазайын деген ойлор бар. Мисалы, дагы ал жөнүндө көп ойлонуп элекмин, бирок дагы ошол бизнес жөнүндө бир китеп жазамго деп ойлойм. Анан убакыт футболго деп коем, эмеге убакыт мектепке жетип атат. Бирок ленивыймын да көп, чын айтсам болот. Чын айтайын, көп деле мындай Эйнштейн эмесмин да, теле эметипчи, бирок школа не очень, 3кө, бирок подтягиваю кичинеден. Окуш керек деп ойлойм. Окуу деле жакшы, бирок знанияларды билиш мындай эмерээк да, керегирээк. Оларды билип, алып сатканга или там алгебраны билген. Биринчи атам всегда колдочу, апам биринчи болсо жок. Блин, уят деп айтчу да. Анан азыр болсо там мафлерди жасап, чупа-чуп, куруттарды сатып атып, бунуп калды, жакшы эле болуп калды. Атам тигил эме Кипрга кеткен да, иштегеничи, ал өзү сүрөтчү. Анан Кипрга кеткенде ошо атам эметкен, ал Кипрга кеткен, ошо Кипрдан китеп дегендерди окуп бериши да, там богатый папа, бедный папа, пес по имени Мани, там ошондой китептерди окуп, анан болсо бизге келгенде кайра ошолордун баарын мага айтып берип, кечинде окуп, ошол китептерди анан ушинтип ишкерликке жакын болуп калдым. Өзүм китептерди көбүнчөсү мен угам,
окугам, окуйм, бирок болсо көбүнчөсүн угам да. Китептерге кызыгам, бирок көбүнчөсүн угам.